Биз баягы традициондук бизнесте жүргөндө доллар 47 кесте кредит алганбыз. Болгону $11.000 кредит алганбыз. Алмаз трассада иштейт, жакшы болот десек эле, доллар өсүп кетти. Трассада да жумуш жакшы болбой калды. Кредитти 1 жылдын ичинде төлөп бүтөбүз дегенбиз, төлөй албай калдык да. Анан төлөй албай калдык. Ошол учурда Алмаз Турцияга барып иштегенге аракет кылып калдык. Спринтерди кайра сатып, өз баасын кайра төгөл десек, спринтердин баасы, машинанын баасы түшүп кетти, доллар көтөрүлүп кетти. Бул жерден эми биздин бул финансылык жактан сабаттуу эместигибизди далилдедик да. Биз канчалык кредит алгандан кийин сабаттуу болсок, туура колдонсок, биз кыйналмак эмеспиз да. Анан ошол учурда ошол минус миллион биринчи бизди жүрөгүбүздү өйгөн нерсе. Мен Мейринхауске келген кезде ошол миллионду кантип төлөйм деген аракет менен мен болгон күчүм менен иштедим да. Мага бир чети ал кредитке ыраазымын. Мага күч берген, дем берген, күнүгө менин мотивациям только ошол кредитти төлөш керек, үй бүлөбүздү кайра чогултуш керек болчу да, мигрантчылыкка кетип, жолдошум кеткен. Биз Мейринхауске киргенден кийин, туура 1 жылдан кийин компанияда иштеп, пандемия убагында биз миллион кредиттен кутулдук. Пандемияда элдер 4 ай каникул алып, банктардан уруксат сурап атканда, биз наоборот барып, биз кредит төлөгөнү келдик деп аларды таң калтырдык да. Болбосо 4 жыл ал кредитти төлөй албай жүргөнбүз. Пандемиядан кийин биз Мейринхаусте постоянно иштегенде, биз гана келинчегим экөөбүз саякатка чыгып деле көрө элек болчубуз да. Көлгө барсак барып, барбасак жок. Ушул Мейринхауске келгенден ушу 5 жылдын ичинде, 6 жылдын ичинде биз 10 мамлекетти кыдырдык. Саякаттарга бардык. Сразу биз Кара-Балтадагы ошол мурунку үйүбүздү сатып, бул жерде сатып алып, мында үй курдук. Жакшы машина айдап калдык. Азыр өзүмдүн жакшы көргөн машинам бар. Мен аябай бактылуумун. Финансылык свободага жеттик, финансылык эркиндикке жеттик. Анан кыздарыбызга, балдарыбызга азыр оюндагыдай жакшы райондордон үй алып бердик. Азыр роялды көрүп келдиңер да. Сонун жерлерден үй алып бердик. Анан эми дагы биздин келечегибизге дагы мындай пассивдүү доход тапканга дагы, бизнестерди дагы жайылтканга жетиштик. Азыр командабыз чоң. Дагы да болсо Мейринхаусте иштейбиз, дагы көп адамга ушундай ийгилик жасаганды, ийгиликтин үстүнө жеткенди үйрөтүүдөбүз. Мейринхауске келгенде бери мурун мен жаш кезимде мечтам бар болчу да. Фура алып иштейм деген, жеткен эмеспиз да. Ошол азыр мына буюрса 2 фура алдым, ошо Мейринхаусте иштеп жүрүп, 2 фурамды Кытайга киргизип, дагы бир дополнительный доходубуз бар да. 2 кишиге дагы жумуш бердик. Алар Кытайга кирип жүктөп чыгат. Ошентип дагы бир жакшы бизнес ачып койдук. Мейринхаус мен үчүн адамдарды жакшы көрүүнү үйрөттү. Дүйнө жүзүн жакшы көрүүнү үйрөттү. Мейринхаус мен үчүн элге кызмат кылганды үйрөттү. Мисалы үчүн элге кандай кызмат кылып атабыз? Азыр баары эле биздей болуп, ойлонуп, биздей болуп акча тапканга, жакшы доходко чыкканга мүмкүнчүлүктөрү жок. Мына ошол адамдарга азыр жол көрсөтүп берсек, жакшы ийгиликтер жаратып берсек, ошол адамдарды жетектеп, алардын тапкан доходу алар автобонуска жетсе, биз кандай сүйүнүп атабыз? Мисалы, командамдан канча адамды мигрантчылыктан куткарганга жардам бердим. Ошон үчүн мага компания сонун адамдарды жакшы көргөндү үйрөттү. Бардык адам менен жакшы мамиледе болгонду үйрөттү. Ошол мен баягы көп сүйлөбөгөн адам болчумун да мурун. Мейринхаусте мен ошо мындай өзүмдүн оюмду түшүндүрүп, элге айтканды үйрөндүм. Эл менен сүйлөшкөндү үйрөндүм. Өзүм Мейринхаустан өзүмдүн ички дүйнөмдү тазаладым. Ичиме өзүм сиңирип алып эле эчкимге айтчу эмесмин. Келинчегиме дагы айтпай койчумун да. Жүрө берем деп көрсө, сетибай аябай жакшы эме экен да. Сетибай менен традициондун айырмасы аябай чоң экен да. Биякта оратор да болот экенсиң, психолог да болот экенсиң, көп эме профессияны алып чыгат экенсиң да. Адам менен сүйлөшкөндү да билет экенсиң. Мурунку жумушубузда болсо, түшсөң түш, түшпөсөң жок деген эме менен жүрчүбүз да. Профессия.
бир эле профессияны бир эле профессия, ал убакта адамга мамиле кылууну унутуп калат экенбиз. Традиционныйда только өзүмдө өзүмчүл боло берет экенсиң, анан канчалык өзүңдү көп ойлогон сайын сен баягы көп жаман нерселерге душар болосуң. Башка бирөөдөн сокку угасың, конкуренциялардан, ар кандай конкуренциялар болот, ушундай болот экен. Анан биз ушу сетевойго келгенден кийин адамдарга мамиле кылганды үйрөндүк. Аябай жакшы. Бизге жагат. Анан бирок ушу маркетинговый компаниялардын ичинен билбейм, мен Мерн Хелстей ушундай душевный компания жок болуш керек. Анткени канча көп компанияларга барсак деле, эми мындай мурда барып жүргөн компанияларга салыштырганда бул жактын аурасы башкача.